Каракулча районунан жаш талапкер Аталиев Кадырбек Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңешке аттанууда. Буга чейин жергиликтүү эл акчалууларды, кадыр-баркка ээ болгондорду колдоп келсе, бул жолу акчага мансыркабаган, өз ишин мыкты билген жаштарды да колдоодо. Анын бири Аталиев Кадырбек. Чыйрак өсүп, тың чоңойсо, акыл калчап, зерек болсо, ата менен эне үчүн мындан артык жок чоңолжо дейт. Мына чыйрак чоңойгон экен. Акыл калчап, зерек болгон экен, мына ушундай даражага жетип атат. Эгерде атасы ушуну көргөндө кандай болот эле? Эми дагы жакшы Кудайга шүгүр. Апасы мына ушуну көрүп атат. Балдарынан да. Мен ушуну айткым келет. Мен ушундай эрежеге жетти Кадырбек. Кадырбек өзүнүн койгон максаты эмне? Өзүнүн койгон максаты бул ушу мамлекеттин байлыгы эл болсо, элдин ден соолугу болсо. Элдин тутумун ким түзөт? Элдин тутумун аял менен бала түзөт да. Мына ошол жагдайда иш алып барат. Ошол жагдайда иш алып барат. Эгерде эне ден соолугу жакшы болбосо, жакшы бала төрөлбөйт. Жакшы бала төрөлбөсө келечек жок. Келечек жок эмес эми бар, бирок мындай арсар келечек болуп калат. Ошон үчүн ошол жагынан иштесем экен. Бир ушул жогорку депутат болуп ошол дарага жетип калсам, ушу бир мыйзам жазып, ушуну бир элиме арнасам экен деген тилек максат менен кетип атам. Кадырбек мырзаны айылдыктар баалайт. Анткени ал кесипкөйлүктүн, адамдыктын мыкты сапарттарын көрсөткөн, атанын жолун жолдоп атадан ашкан уул болду. 40 жылдан бери мугалим болуп эмгектенем. Эми эмне деп айтабыз Кадырбек жөнүндө? Кадырбекти жөнүндө айтканда укканга жомок, айтканга санат болгон идеальный үй бүлөдө тарбияланган бала. Эр жигитти сыпаттаганда, мүнөздөмө бергенде 3 немеге сыпатка бөлүп айтат го. Атага кем уул атадан тең уул, атадан ашкан уул деп. Бул Бөрүбай акенин балдары биз атага тең уул, жакшы тарбиялады, эмгекчил балдар деп жүрсөк, Кадырбекти атадан ашкан уул кылып, атасы эң мыкты тарбиялап койгон экен да. Биз мынабы депутаттык ставка койгондо бул бала мен айлык менен гана жашайын, бюджеттин кызматка керимин дебестен ушунчалык элдин жүгүн көтөрүп, чоң ат жарышка, сыноого түшкөнү ушу биздин мына айыл үчүн өтө сыймыктанып атабыз. Бул баланын өтө сабырдуу бала, адамгерчиликтүү, кишинин көңүлүн тилин таба билген бала да. Элдин социалдык абалын айрыкча программасын укканыбызда кыз келиндердин, жаш балдардын ден соолугу үчүн ушунчалык көйгөйдү ойлогон, жүрөгү сыздаган бала. Жаш талапкер айылда жүргөндө эле баарына үлгүрүп, айылдын борборго жетип, андан миңдеген ооруларды ийгиликтүү операция кылып, жаштарга үлгү, ата-энеге жеткис сыймык болду. Ушу адам баласына ушу биринчи байлык ушу ден соолук керек экен. Ден соолук боюнча өзү да врач болуп иштейт экен. Ошонун программалары жагып, ушуну колдогонго аракет кылып жүрөбүз. Айылда чоңоюп айылдын көйгөйүн, айылдын элин мыкты түшүнгөндүктөн чөнтөгү толуу акча болбосо да билимине, акылына, ниетинин түздүгүнө таянып, эл өкүлү болууга аттанууда. 18 февраль деме, январь күнү төрөлгөн, кыштын күнү. Ошонусуна карабай 8 айында эле баскан. Бала өзү кичинекейинде эле чыйрак эле. Анан чоңоюп 4-5 жаш болгондо кыздар болобу, балдар болобу, сөз уюштуруп алып ушу жетекчи болуп ойнотот эле да. Аябай мындай чыйрак эле. Анан мектепте окуганда жакшы окуду, окууну жакшы бүттү. 5 балам тең жогорку институтта окугандыктан биз Кадырбекти айттык, балам быйыл окууга барбай эле кой, келдирге барасың, заман мындай болуп атат десек, баардык тиричилигибизди жасап, анда картошка ет эле кектиребиздер. Бүткөндөн кийин апа мен Каткурска барайын, Медунска деди, болуптур дедик, Жалал Абадта окуду да Медунска өтүп кетип Бишкекте. Окуганда да жакшы окуп, туугандарына жардам берип 3-курстан кийин эле, жана заман жаман болуп кетпедиби? Баардыгына жардам берип, окуп, бүтүп, анан кийин мен айттым, балам үйлөнө турган маалың болуп калды, алыска үйлөнбө. Оштон алыс кетпе балам десем, жакшы, өзүбүздүн 1-майдан үйлөндү. Анан биз болсо атасы көз ушул 1-майда төрөлүп, чоңоюп, турмуш бүттүк.
Атасы доктор эле, аябай жакшы иштеди, элге эмгеги сиңген. Мен болсо пединститут бүткөмүн, 67-жылы, мугалим болдум 34 жыл. Мен деле жакшы иштедим. Анан ушул балдардын баардыгын жогорку билимди кылдык. Жақсы сөзі бар. Аламға жол айылдан башталады дейді. Ушул жер мына Каракылчы районунун 1-май айылы менин киндикти кан тамган айылым. Мен ушул жерде чоңоюп өстүм. Мен дагы мына биздин Каракылчы жери тоолуу эл болгондуктан, тоо жери болгондуктан мен да ошондой айылда чоңоюп, биздин көйгөйлөрдү мен абдан терең түшүнөм. Өзүм атам мына өмүрүнүн 50 жылын элдердин ден соолугуна арнаса, мен дагы өзүмдүн 15 жылдык өмүрүмдү ошо элдин ден соолугуна арнап келатам, ата кесип аркалап. Эми эң башкы биздин Каракылчы жергесиндеги айылдардын баардыгында таза суу маселеси. Таза суу маселеси ушул бүгүнкү күндө жакшылыктуу эмес. Көп айылдарда таза суу жок. Сайлардан алат, булактардан алат, арыктардан алат. Менин эң башкы максатым, мен өзүм врач болсом дагы, мен ушул жанагы биздин эң биринчи жана санитардык абалыбыз жакшыртышыбыз керек. Элибизге шарт түзүп беришибиз керек. Жок дегенде биз ушул таза сууну көтөрүп чыгарып берсек, ушул жакшы болот. Андан экинчи көйгөйлүү биздин ушул айыл жергесинде айыл чарба техникалары жетишпейт. Ушул айыл чарба техникасына Кудай бурса биздин партиядагы көп жылдык насыялар менен айыл чарба техникасын алып келип берет деп убада кылып атабыз. Андан кийинкиси мына Каракылчы жери тоолуу болгондуктан биздин элибиздин 90% мал менен тиргилик кылат. Мен мына былтыр өзүмдүн 1 айлык отпускамды жокко санап, Россиянын 10 чоң шаарына барып келдим. Биздин малдын асыл тукумдуулугун кантип жогорулатыш керек? Чоң 10 шаардагы ошол уй фермаларды кыдырып келдим. Менин өзүмдүн опытым жакшы. Мына ар дайым келген сайын биздин райондук ветеринария бөлүмү менен байланышып турам. Ал жерде мына бүгүнкү күндө 11 айлык өкмөттө ассимиляционный пункт болсо дагы малды асылдандыруу боюнча бүгүнкү күндө 1-2 гана айыл өкмөтүндө ушул жаңы гана иштеп жатат. Бирок бизде дагы ушундай жакшы программа бар. Мен өзүм дагы мына Бишкек шаарынын чекесинде мал бактыргандыктан мен бул биздин малдын сапатын кантип жогорулатканды мен абдан жакшы билем. Аталиев Кадырбек мектепте окуган кезде кандай окуучу болгонун ага билим берген мугалимдери дайыма айтып, жаштарга үлгү деп жүрүшөт. Кадырбек мектепте окуп жүргөн мезгилинен эле чыгаан, активдүү, ар кандай иште жоопкерчиликтүүлүк менен мамиле жасаган, айтылган сөзүнө бек турган мыкты окуучулардын катарында болгон. Айрыкча өз окуган классындагы окуучулары менен, кыздар, балдар менен аябай ынтымак болчу. Болгону булардын классында эркек балдар басымдуулук кылат эле дагы 3 эле кыз бүткөн классташ болуп. Ошол 3 кызга тең жароокерлик менен, мээримдүүлүк менен мамиле жасаган. Бардык сабактардын эң жакшы деген баага окуган. Бүгүнкү күндө ушул мектепте Кадырбекти окуткан ага эжекелеринен 50% эмгектенишет. Калгандары пенсия жашындагылар болуп эсептелишет. 1-класста окуткан эжекеси да бүгүнкү күндө абдан сыймыктанып, уулу жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып отурат. Окуткан ага эжекелери жалпы баары Кадырбектин жакшы сапаттарын сыймыктаны менен айтышат. Күнчү күн аркалайын, элге керегиме тийгизейин деп ушу абдилга кылып аракет жасагандыгы үчүн мен сыймыктанам. Урматтуу калайык калк, ушу таза партия, жаңы партия, жаш партия ушуга добуш берип коюңуздарды суранам.